Жолдош Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын төрагасы жаш жоокерлер салтанаттуу берүү антына даяр. Баяндама берген полковник Сокеев. Саламаттыңарбы жолдоштор? Өзүңүздөр көргөндөй жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаментинде жаш жоокерлердин аскердик ант берүү аземи өтүп жатат. Ömrümde de ayabağına ant veremin. Жалал Ата облусунун Ак Суу районунан келдим. Неберем бар, Кулмурзаев Даниэль деген, Элдияр деген небереме келип, ушу бүгүн алигиндей немеси бар экен, ошо ант бере турган күн экен, ошого келдим. Ош областынын Өзгөн районунан келдим балам. Ант бүгүн ант берет деп телефон менен чалышты да. Шу жерден ошон үчүн келдик балам. Жакшы рахмат, отурабыз, жакшы место берди мерден. Астына аксакалдар деп карап отурабыз. Таластан келдим. Кунасова Дүйшөнбөбү жээниме келдим. Алмаз Касымов Алмазга. Кошкор районунан Сагидаева Турумбеби уулум Ариф уулу Акбар. Небереңизде? Өзүм балам, эң кичүү. Birinci günden başlap bul жерге карантинге келгенден баштап мен келип кабар алып турдум, бардыгы менен баарлашып, сүйлөшүп, алардын жагдайларын көрүп, кандай служба кылып атат, службага булар өз каалоосу менен келдиби, же бирөө түрткү болдубу, ошол жактарынан бери бир байланышып турдук. Андан сырткары биз жоокерлерди менен психологиялык жактан специалисттерди алып келип сүйлөштүрдүк, диний алымдарды алып келип сүйлөштүрдүк. Көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Бул жоокерлерден мен өзүмүн 2025 жылы жай айында 31 августка эгемендүүлүк күнүбүзгө карата жоокерлердин мыкты жоокер атындагы спорттук иш-чара өткөрдүк. Ал иш-чарага 1, 2 жана 3 орундагы жоокерлерге мен өздүк саат бердим, белек кылып. Андан сырткары бир жумага үйүнө отпускага бердик. Андан сырткары жоокерлердин жашоо шартын оңдогонго биз азыр толук кандуу аракет кылып атабыз. Себеп дегенде бизди урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен аябай жакшы иштер жүрүүдө. Кылым карыткан 83 жылдык тарыхы бар кайтаруу күзөтүү департаментине бүгүн салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Күз айларында чакырылган жаш жоокерлер бүгүн мекен алдында, ата-энелер алдында, аскер бөлүктүн күжүрмөн байрак алдында ант беришти. Антына бекем туруп, кыргыз элин коргоодо ошол эле мекенчилдигин көрсөтүп, жакшы кызмат кылууга буйруса азыркы учурда мамлекет тарабынан жакшы иштер болуп атат. Ошондон мекен сакчыларына бүгүн каалайт элем, ак жолуңар шыдыр болсун, аман эсен үйүңөргө кайтышыңарды баарыбыз тилеп. Жактар жана катардагы жоокерлер,
Сіздерді бүгінгі салтанаттуу ант алуу аземи менен куттуктаймын. Бул күн баарыбызга өзгөчө күн. Бул күн дайым эсибизде калат. Биз мекенибизге, элибизге берилгендик менен бүгүнкү антты кабыл алдык. Ушул учурдан тартып, биз ата мекенибиздин коргоочуларыбыз, биз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарына кошулдук. Кайтаруу жана конвой департаменти терең тарыхы, даңктуулугу жана жеңилгис руху менен айырмаланат. Бүгүн ушул жерде жүрөгүбүздөн чыккан сөз бул жөн гана сөз эмес. Ушунча элдин алдында бул ыйык убада болуп эсептелинет. Негизи эле бул ант берүү аземи эң эле ыйык да. Адам баласы бир гана жолу ант берет. Мына бүгүнкү биздин департаменттин жоокерлери мына биринчи жолу бир гана жолу ант беришти. Анан антта ушунчалык бир өзгөчөлүк кылып беришти, мындай жүрөгү менен. Бул абдан сүйүндүрөт. Анткени булар өздөрүнүн конституциялык жарандык милдетин аткарганы келишти. Анын үстүнө ушу департаментте чынын айтканда абдан оор кызмат. Эң эле сыймыктуу, эң эле оор, эң эле керектүү бул аскербийликте. Булар эми күнү түнү колдоруна курал алып, анан кызмат кыла турган адамдар. Анан эң негизгиси ошо жоокерлерге биз кезигип ушул жерге көп жерде эне катары, энелик гана бир жакшы сөздөрдү айтып, ушу туура эмес ишке барбагыла, мекен үчүн кызматыңарды кылгыла. Бул өзүңөрдүн конституциялык кызматыңар ошол ата энесинин негизи, ата энесинин кадырын биле турган мына ошо армияда болуп эсептелет да. Мен ошо бала Коноков Билалдын мамасы Роза болом. Мен абдан толкундандым. Сиздерге да чоң рахмат ошо. Толкундандым кичине. Мен жана РПКда катышкан балдардан болчумун. 158 баланын ичинен 15 бала катыштык. Баары жакшы болду. Антыбызга бекен туруп ата мекенге кызмат кылабыз. Нарын областы Акталар району Чолоккайын айылынан келдим, неберемдин ант берүүсүнө келдим. Жээ небере болот өзү. Ушуну кичинекейинде өзүм багып чоңойтком. Толкунданып атам. Толкундамакты ыйлап дейдим, тааныбай коюп. Окшош форма кийип алса ыйлап дейдим. Жакшы баары жакшы экен. Балам ошо ийгилик каалайм. Службасын ийгиликтүү өтө алсын. Узун өмүр, чың ден соолук каалайм. Ислам мен улуу балам. Аябай толкундан сезимдер болду. Анан жоокерлерге баардыгы ушу кандай келип, бүгүн кандай кубансак, кетип атканда да ошондой баардыгы аман эсен кайтсын. Мекенибиз тынч болсун. Ушундай болгон жоокерлер өсүп чоңое берсин. Кыргызстандын салга жыла берсин. Армияга келиңиздер. Армия өтө сонун жагат силерге. Каларым ийгилик, жакшы болуңуздар. Биякта шарты өтө сонун. Андай эч жакта жок башка. Ошол департаментте кызмат кылып, азыр үйдөгүлөр менен жолугуп, анан кайра кызматка келебиз. Бир ай карантин жакшы өттү. Биякта шарттар аябай жакшы экен. Айтарым келгиле, коркпогула. Азыр деген армия мурдакыдай эмес, эч кандай уруп салмай деген жок. Ошо айтарым ата мекенге кызмат кылуу баарыбыздын милдетибиз. Ошо биздин жаш жоокерлерге баарына ийгилик, службаларына ийгилик, баарына сиздерге да рахмат, ушинтип келип тартып бергениңиздерге. Армияда жүргөнүбүз бүгүн толук 26-23 күн болуптур. Ата эненин кадыр баркын эми түшүндүк. Ата эненин кадыр баркын түшүнүп, мындай гражданкада эмне болгондор түшүндүк да эмичи. Мурда эркелетчи да ата энебиз тура кой, иче кой деп, азыр биякта андай эмес. Биякта баары тартип менен. Ошо баарыңыздарга рахмат. Бүгүн биздин өздүк майрамыбыз экен. Аскердик ант бердик. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы болду. Биякта жакшы экен баары. 3 мал тамак аш менен, жылуу тамак. Эми үйдө күндө колбаса сыр жечебиз, конечно.
Мен Жетөгүздөн келдим. Жетөгүздүн Сарып айылынан келдим. Ошо бар айылдама салам. Ошо бияка келип, бияк палчандарымдан салам. Аны жакшы мындай антузга бекем болуп, ушинтип до конца служба кылып, мындай косяк кетирбей жакшы служба этели. Ошо барыңыз силерге да рахмат. Ушинтип келип бизге мындай күч болуп. Ата мекенге кызмат кылуу ар бир эр азаматтын ыйык милдети демекчи, бүгүн жаш жоокерлердин аскердик ант берүү аземине күбө болдуңуздар. Эмгегиңер жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муунга өрнөк болот демекчибиз.